эч сынбастан катуу талапты коюп жерибизди сатап алалым туугандар. Демек эки ГЭС дагы биздики болуш керек. Кыргыз элинин менчиги, Кыргыз мамлекетинин менчиги болуш керек. Браво! Кемпир-абад маселеси көтөрүлгөн убакта акыл киндик каны тамган мекени башка өлкөгө кетип калбасын деген мааниде биринчилерден болуп ошол жакка кеткен. Мына 6 айдын жүзү болду, 6 айдан өттү. Азыркы күндө ушул 6 айдан ашык абакта отурат. Бул инсан ушундай алган билими менен мен ойлойм дагы мамлекетке көп кызматтарды кылыш керек, көп элге пайдасы тийиш керек деген ойдомун. Патриоттук сезимдери аябай күчтүү, элине, жерине кызмат кылайын деген таза ойлору бар. Ошол иштерди ашырыш үчүн өзүнүн талапкерлигин коюп отурат.